Саламатсыздарбы кыргыз калкым, ноокаттамын. 4 жыл башта бир периштеми алдык эле. Ошол периштемдин чоң энеси ушул жерде жашайт. Бир аздан кийин жолугабыз, конок болобуз, маяк курабыз. Урматтуу кыргыз калкым, менин баракчама подписка болуп, аябай сонун комментарий жазганыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ийгилигим Кыргызстаным үчүн. Сиздерди өтө сүйөм. Жебаева Зулайка, Араван районун Төмөйүн айлык мөдөнө болом. Ал жерде участкалык больницада кушерка болуп иштеймин. Биринчи жолу Амирханда эмнени көрдүңүз? Биринчи жолу мен Амирханда 3 жашар кезинде сүйлөө речи жок, мындай чакырганда үндү укпайт, көңүл бурбайт. Ошол нерселерге көңүл маани берген элем да. Сенде балаңда бир кандайдыр бир эме бар десем, жок. Биздин эмеде шашпай 5-6 жашта сүйлөп кете турган неме бар экен деп ошону күтөбүз деп ошондой дегенде аны мен чыга алган эмесмин да анан. Майли көрө жатарбыз деп кайра кеткем. Кийин келгенимде ошо син Дарика айымды уккандан кийин чакырып эме болушту окшойт, жолугушуба. Беседа болушту, неме договор түздүңөр, Амирханды дарыладыңар. Азыр эми жылдан жылга, күндөн күнгө ай өттү. Үмүт болуп калды да, сүйлөп. Болсо да мына аң сезим соображать этип, мына эмне кой десең коет. Мурда кой десең койбойт эле да, укпайт эле, кете берет эле. Мындай агрессивный болуп, кой дегенге болбой, алги жиникеси мынтип кагып да ушташкыдай да боло берет эле да. Анан кой деп кызым ошону эптеп караса болду да деп биз дагы айла жок, аяктан бияктан сүрүштүрүп коелу жүрдүк да. Аутизмди укканда өзүңүз кандай сездиңиз? Аутизм дегенди өтө мындай жаман сезесиң да, кызыктай болосуң. Каяктан пайда болду экен, кантип болду экен, бул баягы беременный маалында бир нерсе болду экен, бир нерсеге мындай кандай ойлонуп, нервистетип, кандай бир чөйрө мындай таасир этти экен, же мындай ойлойсуң да, бар кызым болгондон кийин күйөө балам экөөнүн ортосунда кандай конфликт болду экен, ошолор таасир этти экен деп ойлойсуң да анан. Төрөт кезинде мен өзүм катышып турганмын эмесинде, төрөтүндө. Эме эпизод кылып төрөткөн, бирок баланын башы кысылып калбасын деп тез эле чыгарып алышка аракет кылышкан да. Мен ошол жактан дагы родовой травма алды экен деп ошондон дагы ойлогонмун. Кандай болот экен, кандай жок, мунун келечеги кандай. Азыр эми ошо кичине ой бар да. Азыр эми мына экинчи элдарда дагы ошол нерсени кичине байкагандай болом. Ушуну айтып кетейинчи. Ушундай бала төрөлдү, бала бир жерде отурбайт, сүйлөөсү жок, өзүнүн гана стимулдары бар, стереотип кыймыл аракеттери бар. Адам менен сүйлөшпөйт, отур десең отурбайт. Ушундай боло баштаганда коомдон, өзүңүздүн жакындарыңыздан, коңшуларыңыздан, туугандарыңыздан кандай бир сөздөрдү уктуңузбу? Эмне деп айтышты? Алар айтышты да, кызың унчукпайт, телефон карап, баласыга берип коюп, шаарда отурса, телевизор көрсөтүп, бир нерсе сүйлөбөсө, үйрөтпөсө, деп эле отурса, баласы менен общение жок, виноват кызың деп. Мен өзүм мугалим эжем бар, 2-3 эжем мугалим. Ушулар дагы основной ошо ата-эне дагы кандай виноват деп, күнөөкөр деп элестетет да. Китепте дагы бирөө жазылган аутизмде общение жок балага, көңүл буруу аз болсо дагы кээ бирги балдар ушундай болуп кетет экен да. Мен ушундай көз карашым. Общение деп мен көп аракет кылдым. Мына айылга барса дагы мына мышык, тоок, мына дарак, алма ушуларды терип же болбосо жардамдаш бир кетменге, мындай чапканга, чөп жулганга немеси жок да, кызыгыш. Кылдыралышка күчүм алсызмын деле да. Эми биз менен иштеп калдыңыздар.
3 yıl oldu. Bizim birге Уже işlегенибизге. 3-cü жылга. 3-cü жылга келип жатты. 3-cü жылда кандай өзгөрүү болду? Ошондон кыскача айтып берсеңиз. Өзгөрүү чоң болду да. Бул жерде Чоң азыр болду, э? кичине болсо дагы мынау отурган чөйрө менен, мисалы үчүн үй бүлөдө канча адам болсо ошолор менен сүйлөшө алат, айтканды угат, мынаны жаса десе жасайт, өзү чай ичсе чайын идишини жыйнайт, тамак жесе рахмат айтат, жатканда спокойно нечи, эртең менен турганда доброе утро дейт. Аз-маз болсо дагы эме да көп эле жылыш бар да. Бар ошол. Бүгүн эмнени байкадыңыз? Ошол жерде Амир турат, бирок бул жерде Омар кутун кийип атат. Эмне деп айтты? Омарды тез-тез кий дейт. Тез-тез кийди. Өзүнүн оюн айта баштады, түшүнүгүн айта Аң баштады. өсүш керек да булардачы. Өсө баштады да. Главное ошо аң сезим да буларда. Кыймыл, аракет, ошо аң сезим. Неме бул эмне экенин, бул кандай буюм, булан эмнени пайдаланат, ошону билиш керек да. Кичине болсо дагы. Дагы сүйлөшүү арасында кээ бир суроолорум болот, аны сурап кетейин. Сиз кимсиз? Өзүңүз тартып кетсеңиз. Мен Нарматова Суксур Абиевна 59-жылкымын. Амирхандын чоң энеси боломун. Ошол эми мынантип силер келип калдыңар, шүгүр. Мен канчалык жакшы сөз айткым келет, жеткире албай атам да. Жакшы, Тайга шүгүр. Эми ушу Амирхандын немесин айтсам, эми Кудайга шүгүр, эми мындан ушу канча жылдар мурун ушу кичинесинде өзү телефонду көп карап болчу. Ушу Машаны гана көрөт эле да. Ушу Машаны көрөт эле, тике туруп ошол жерде тамак жейт эле, ошол жерде сүт ичет эле. Ушу Маша көрөт эле. Анан ой, ушуну ушунчалык кылбагылачы, балдарым ушу башка нерсеге алаксыз кылачы десек, жок, башкага ынабайт болчу. Ынабайт эле, ушунчалык телефон. Анан ушу бир нерсе дегенде эл айт эле, мына айтып бере албайт эле. Баягы өзүнүн немесин билип, курсак ачканда ушундай баягыдай 200 граммдык бутылкада сүт ичет болчу. Ошону ушу беребиз, сүттү даярдап беребиз. Бул эшикпи, бул сырт жакпы, үйдүн ичиби, ого баары бир эле да. Жата калып Астанага жатып ичет эле баягы сүттүчү. Анан ой тобагым, бул эмне мындай экен деп жүрдүк. Кийин анан Акбурада иштеп жүрүштү. Анан мен ошондо барганда көбүнчө ошол Машаны көп көрөт эле да. Бул качан кирсем Машаны көрүп отурган болот эле. Ой айланайындар, муну мындай кылбагыла көп. Машаны бербегиле, бул Машанын кылыктарын кылып калды да, баягы ошонун немесин, ошонун сөзү мындай, үнүн дагы ошого окшотуп, анан өзү дагы ошонун немелерин жасап калды да, бир кызыктай болуп. Анан кийин жылдар өтүп, айлар өтүп, мына силерди Кудайым бизге насип кылган экен. Дамирим себеп болуп, Дамирим себеп болуп айтты, неме Ренат, балаң көрсөт, мен бир көрсөтүшүм керек. Bir hareket kılıp gör dedi. Anam maylı devem nasip Kudayım uşuntip bizge koşup koygan eken, nasip kılıp kalgan eken, uşuntip silerge berip muna Kudayga şükür azır em ne deyim. Jakşı öttü, jakşı jıyıntık. Men ming mertebe rahmat aytam, Allah'a razı bolamun. Öttü jakşı, biz bul balаны tamak jedire albayt elem men. Misal üçün tamakты berse arkasından kuup жүрүp kaşık menen jediret elem. Onu dagı jegенин dagы bilbeyt, içкенин dagы bilbeyt. Шунчалык кыйынчылык менен тамактандырат эле. Анан уктабайт эле. Анан мындай подушкага ушу секире берет эле. Ой, ушу секирип, акыры чарчаганда бай Ренаттын путуна секирет эле. Ой, жаның кабады го айнын десем, эмне кылайын эми, ушундай кылат да дейт. Кудайга шүгүр, ошол звук жок азыр. Ошол неме жок. Жок, азыр неме Амирхан, бас балам чай ичебиз десем келет. Эшикке чыгып эшик жаап келчи, о палан жерден бир нерсени алып келчи десек, ошону алып келет. Ушунчалык аң сезими Кудайга шүгүр эми кичине болуп өсүп, мына өзүнүн акылын кичине табып келатат деген үмүттөмүн да. Шүгүр эми эң жакшы Кудай мынан бул жагына дагы мунан дагы жакшы немелерини сергип, ушул немелери иштеп, акыл эси иштеп, ушул биздей болуп, ушул теңдүү балдардай болуп калышына Кудайым өзү себеп болгон болсун. Силер себепсиңер, Аллахым берди шипаны деп сүйүнөм мен. Кудайга шүгүр, силер себепчисиңер. Эми Алла силерге ыраазы болсун. Кудайым ишиңерге ийгилик болсун, тениңер таза болсун. Силер ушундай балдарды өзүнүн немесине, жолуна Кудайым өзү силерге
насипти кошуп берди. Ушу силер ушунчалык немеге жеткизип атасыңар. Алла разы болсун. Кылган ишиңерге Кудайым ийгилик берсин. Кудайым, Кудайга шүгүр. Аллага миң мертебе шүгүрчүлүктөрдү айтам мен. Чоң рахмат. Силерге чексиз Ооба. сабырдуулугуңарга мен тазим этем. Ооба. Ошо. Чоң рахмат. Биринчи жолу Дамир Нарматов сизден балаңыз Эң чоң уулум менин. Фейсбуктан Даликайым деп мага чыкты да. Өзү режиссер болуп иштейт. Режиссер. Аха. Ана ошол жерден сүйлөшүп калдык. Мына Кыргызстанга ошентип байланышып кеттик да. Анан кыргыз калкыма эмне деп айтасыздар? Бул аутизм оору экен. Чарасы бар бекен, жолу бар бекен. Канчалаган адамдар төрт дуалдын ортосунда кыздар, келиндер, апалар, аталар ыйлап отурат да. Ошолорго эмне деп айтат элеңиздер? Эми аларга эмне дейт элем? Олар да ушу балдарын ушу силерге алып келгенге аракет кылса. Эми насиби кошулуп ушу силерге көрсөтсө, мүмкүн ошолор дагы ушундай жакшы жолго жүрүп кетет. Кудайым оң салган болсо, Кудай өзү жардам берген болсо, ошолор дагы ушу жакшы балдардын катарына кошулуп калат деген үмүттөбүз. Ошолор дагы ошо силерге жолукса, силерден совет алса, силерден лечение алса, Кудай кааласа жакшы болуп калабы деген үмүттөбүз. Эми канчалаган балдар шифа таап кетет да, Кудай кааласа. Жолу бар, ооба, жолу бар экен. Аракет кылса, жолу бар экен, Кудайга шүгүр. Мына биз эми мына өзүбүздөн көрүп атабыз да. Өзүбүздөн көрүп атабыз. Чындыкты сүйлөйт. Ооба. Анын айтып кетиңиздерчи. Бул иш бир айда эле болдубу? 2 айда эле болдубу? Мен Туркиядан алган балдарымы 17 жылдан кийин кандай ийгиликтерге жетириштирдим. А мен бирок мен Кыргызстандан ушуну көрүп жатам да, сабыры аз болгон адамдарды көрүп атам. Биздин колубузда сыйкырдуу бир таяк жок да. Бул жерде бир жомок эмес да. Бул жерде ооба, бул жерде мен билим менен иш кылам, тажрыйба менен иш кыламын. Табигый жолдору менен биз терапия кылабыз. Спорт менен, спорт да. Анан келип эле 1 ай, 2 ай, 3 ай. Жок. 1 ай, 2 ай, 3 ай, 6 ай деп келе турган болсоңуздар, келиштин кереги жок. Бул жерде адамдын аң сезими, акылы деп атабыз. Адамдын аң сезимин, акылын өстүрүү оңой иш эмес. Эмне дейсиздер? Канча жыл болду биз менен иштегендериңиздерге? Силерге иштегенибизге бир 4 жыл болуп калды. Ооба. Бул жерде сабырдуулук керек. Күтүш керек да. 1 ай, 2 ай эмес, айлап, жылдап керек болсо. Американ деген биринчи Көп жолу күтүш керек. Мен этти куруп келип, столдун үстүнө коюп коюп, тескерегенде пиалага билип кетсем, күйөөм наракка киркирип калды. Онун кара деп. Карасам баягы этти сөөгүн жуттум, несин жуттум. Чайнабастан оозуна салып, ысыгын да билген жок да. Оозуна салып экөө Ошондо. Баары эле кармап калдым немени бакырды. Американчы бакыр өйрөтпөчү. Звук чыгарып турат да. Өзүң ойуна койбосоң бакырат. Деп кырдым. Апей деп ошентсем чалым айтты, бул чайнашты да билбейт ошентти. Ал экен жегенде ham билбейт экен тамактычы. Анан чайнабастан бир күнү жута берет экен. Чоң алып жейт эле да. Чайна жок эле да. Ошондо мен таң калгам. Ушу баланы кантип неме кыласыңар? Мен өзүм ошол жерде таң калдым да, кантип ойлойсуңар? Бул бала болмосо. Кече жакында көрүп алып өзүм таң калып, бул ким биз Толик аба деп атат да. Анан Амирхандын жыйынтыгын көрүп, өзүмчө ичим жылып, мурда 2 күн болуп калды, мен чогуу отуруп келдим. Мына жылышты ушунча деңгел чоңдап немеси эмгеги зор бие. Зор, ооба. Баланын кызыгысы кайсыга көбүрөөк экен деп ар нерсе сурай берет элем да Гүлкайрдан. Анан үйдө аккордеон турса ошону кармалайт десе, мен кичинекей аккордеон сатып бергенмин. Ушуну болсо дагы кичине ойносун деп. Ону кызыккан деле жок окшойт, карабайт деле окшойт. Ооба. Музыкага жок экен шык. Мындай деп айтып коелук, бул балдарда бир талант болот. Эмнеге жөндөндү? Аны бир терапевт ушунчалык тереңдеп, изилдеп билип, анан ошо жөндөмү менен булардын аң сезимин биз ачып жатпайбызбы? Ушуну көп айткым келет. Үмүт бар, силер аракет кылган учурда. Аракет кылбай туруп, жөн отуруп Аллахтан тилөөнүм дагы туура көрбөйм да. Эмне дейсиздер? Туура. Ошол адамдар уктап жаткан учурда саат 5-те турат ушул бала. Чоң адамдар уктап жаткан, акылдуу адамдар уктап жаткан кезде турат, китебин окуйт, чуркайт, аракеттерин кылат. Ошо менен bunun аң сезими, акыл өсүп жатат да. Рахмат. Ишиңерге ийгилик. Эч качан артка чегинбегин,
өлкө алдыга жүргүлө. И сабырдуулугуңа тазим этем дедим го, өзүм медик катары. Сыйлаймын сени эмгек. Майлы. Рахмат. Мен да дуа айтып коеюн. Биз менен жакшы болуп атат бул жерде. Бул жерде бизден акелерибизден, укелерибизден, байкелерибизден, эжелерибизден, жеңилерибизден, коңшуларыбыздан бизди жакшы көргөн адамдардын энергиясы менен жакшы болуп атат. Урматтуу кыргыз элим. Мындай аутизм балдарды тарбиялоодо туура багытты тандап, кандай? Туура жардам бериңиздер. И туура адистерге көрсөтүп, жакшы балдарды үмүтүңүздөрдү үзбөстөн дайыма алдыга умтулуп, булардын да аң сезимин өстүрүп, кандайдыр бир деңгээлге жеткиргенге аракет кылабыз. Эч качан чегинбей, үмүтүбүздү үзбөйбүз. Биз мына неберебизден Амирхандан көрдүк результатыны. Эчтекеге эмеси жок бала азыр кадимкидей адам менен байланышат, сүйлөшөт, окуйт, жазат, эсептейт, бар жокту билет. Убагында туура тамактанат, туура уктайт, туура спорт менен машыгат. Ошо эч качан үмүтүңүздөрдү үзбөңүздөр. Рахмат. Кыргыз элим, мына биздин элибизде ушундай аутизм оору менен ооруган балдар көп учурайт экен. Мына муну сакайтуунун жолу бар экен. Кудайга шүгүр, мына үмүтүңүздөрдү үзбөңүздөр. Бардыгыңыздар жакшы үмүт менен ушул жакшы адистерге көрсөтүп, балдарыңыздарды жакшы жолго салып, ошолордун да келечегин ойлоп, мына алар аң сезимин чоңойтуп, мына жакшынакай балдардын катарына кошконго аракет кылып атабыз. Мына биздин дагы, мен мына неберем менен өзүм көрүп турамын. Кудайга шүгүр, мен неберем тойгонун дагы билбейт эле биринчи. Тамак жегенин билбейт эле, чай ичкенин билбейт эле. Мына Кудайга шүгүр азыр бардык нерсе режим менен болуп атат. Тамакты убагында жейт, спорт менен машыгат, китепти окуп калды, кадимкидей жазганды жазып калды. Шүгүр, Аллага шүгүр. Мына ушулар себепчи болуп, ушул даражага жетти. Кудайга шүгүр. Эч кимиң үмүтүңөрдү үзбөй, үмүттүү болуп ушу жолго келгиле, баарыңарды чакырамын. Силерге рахмат. Тениңер таза болсун, өмүрүңөр узак болсун. Кыздар бардыгыңар бактылуу, талайлуу болгула, ишиңерге ийгилик болсун. Дайыма ушундай жакшы балдарды жакшы жолго баштап, ушулардын аң сезимин өстүрүп, ушу көптүн көлдүн катарына кошуп, ушуга салымыңарды кошосуңар, кошконуңарга чоң рахмат. Тениңер таза болуп, жакшылык күндөрдө жүрө бергиле, эч качан оорубагыла, эмгегиңерден эч качан аркага кетпей, алдыга дайыма жакшы үмүт менен жашайбыз. Рахмат. Чоң рахмат. Дарика айымга жана Дарика айымдын үй бүлөсүнө, бардыгыңыздарга чың ден соолук, Бир туугандарыңыздар, бардыгыңыздарга чың ден соолук, узун өмүр, иштериңиздерде ийгилик, дайыма жакшылыктардын үстүндө ушундай балдарды тарбиялап, жакшы болуп жүрөрүңүздөр, Кудайым насип кылса, Амирхандын тоюнда Кудай кааласа башында турасыңар. Аллахым ошо жакшы күндөргө жеткирип, бактылуу болуп, пешенеси ачылып, эки дүйнө жүзү жарык болсун, силердин да жүзүңөр жарык болсун. Рахмат. Кудай кааласа эми алдыңкы балдардан болуп жүрсүн, Аллахым колдосун өзү. Аллаху акбар. Рахмат кыздарым, бактылуу болуңар. Келечекте Кыргыздын эң жакшы инсандарынан болуп жетсиңер. Сен чемпион кылам деген ниетиң бар, ошол ниетиңе жетсин. Аллахым ошого жеткизсин, Кудай кааласа. Ошо балдардын катарында Амирхандагы эң атактуу, белгилүү балдардан болсун. Аутизм балдар дагы мына бүтүн окуп чыксаң, бүтүн белгилүү адамдар аутизм болгон экен, көпчүлүгү. Ушулардын катарына кирсин менин эрим дагы. Өмүрү узун болсун. Өмүрү узун, бактылуу болсун, баарың бактылуу болгула. Рахмат, чоң рахмат.